Туугандар, ассаламу алейкум. Мына биз бүгүн метро ВДНХда тынчтык таксырдын фитобочка эс алуу борборундабыз. Ушундай абалдарда бочкада ушунда отурушат экен да. Башы чыгып турат. Ушундай жигиттер кызмат кылышат, чайдан берип турушат. 20 минут отурушат. Банядан айырмасы, баняда башыңыз менен кирген себебинен бутуңуз ысыбай калат. Бут жылыбайт да. Чорный тимин бал чөптөрдүн аралашмасы бар. Баягы суу чыгарып турган өзү жасайбыз. Ошону буттарга сыйпайт. Мына суу өткөн жерлерге сыйпап, анан өзү мужской жака сыйпайт дагы. Башка жерлерге сыйпап, пленка ороп, одеял жаап, ушундай абалда жатырабыз. Фитобочка жана жаткырганыбыз, анан массаждар полный телого, анан чайлары, дары чайлары, ошолордун баары 1,5 миң Москвада. Жакшы, сонун иш баштапсыңар. Бул жерде хижама да кылабыз дедиңиз, э? Хижама да кылып берет, бул жигит окуган сертификаты бар жигит. Ошонун ичиндеби ал дагы, же ага отдельно төлөйбү? Хижама да отдельно кызматтары, ар бир адамга бирден таза банка, жаңы банка берилет. Каласа өзүнүкү менен келсе болот. Каза өзүнүкү менен келсе. Банкалар менен. Хижама да беребиз. Канчы сом каналынан келсеңиздер, көрдүңөр деп келсеңиздер, 10% скидкасы менен кылып беребиз иншаллах. 10% скидкасы менен. Анан айта кетүү нерсеси, сразу катарында айтып кетейин. Москвадагы кыргыз журтчулугуна чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени 2018-жылдан бери биз эмгектенип келатабыз фитобочка иш менен. Ошондон бери келип, ден соолуктарын чыңдаганча бизге дагы жашообузга, бала чаканы бакканга, адал эмгек менен ырыска келгенге себепкер болуп атат. Ошон үчүн сиздерге да чоң рахмат. Жашооңуздарга Алла Таала баарыбызга береке берсин. Тагдырдын ар кандай себептери менен талантын момундай темир тулпарга катып жүргөн Кыргызов Аширбек инибизден бүгүн интервью алып, кандай таланттары бар экен сиздер менен чогуу көп болмокчубуз. Иним, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Иштериң жакшы иним? Рахмат. Момундай грузовик минип Москвада мусоровоз менен жумуш кылат экен. Жүрүңүздөр. Бул механика экен да. Мен автомат болсо керек дедим эле. Кадимкидей распределениябы? Ооба, бирок воздух да бар жобо. Места мощный экен. Гитараны постоянно өзүң менен экен да. Өзүм менен кээде зериккенде чет. Биздин көрүүчүлөр азыр бул Аширбектин кандай таланты болду экен деп баарына загадка болуп атат да. Азыр за рулем кеткенче анан кийин бир сыра көргөзөлү Аширбектин талантын. Буга кандай категория керек экен? Буга С эле. Быстрый категория менен обычный эле. Өзү могул жерге как положено бир адам отурган уруксатпы бул жерде? Андай деле эмес, эми анча-мынчага ташыган боло берет экен да. Ай, молодец. Бул ишиңде канча табасың дедим. Биздикилерге баары эле ошо кызык да. Акчасы бирөөнүн чөнтөгүн эсептенбей. Негизи иштегенге карап да. Бул саат эмес да, саат эмес, рейсине алынат. Рейсине 1550 да. Канчалык жакшы иштесең, канча рейс кылсаң, ошонго жараша. Бир сутка иштейсиң, бир сутка дем аласың. Бирок эми ар кандай болуп калат да кээде, пробка болуп калат. Бир күндө канчага чейин кылсаң болот эми? Бир күндө средний 8 рейс. Болбоду дегенде 5 рейс, 6 рейс кыласың да. Молодец. Башында кыйналдың белем? Башында бир аз болду, бирок мындай болот экен да. Бөтөн жерде, башка жолдо. Негизи Кыргызстанда деле минип жүргөнбүз. Жанагы мурунтан эле эми кичинекейиңен эле жанагы интип үйдө грузовик айдаган семьяда чоңойгонсуңбу же кандай? Эми ошондой десек деле болот. Атам эмес, агам. Агам минип ошоларды көрүп. Шаарда бир аз кыйын болсо керек эми. Моң узуну деле канча моң? Бир 20 метр бар го дейм. Ошондой болуп калат го. Бир кыйла бар экен, Бир кыйла бар. Шаарда линияга батпай кыйналдым. Өзүбүздүн эле кыргыз таксилерден сөгүшүп алам. Минтип кетсең жан жагыңда кыргыз болот. Нар жак өтүп алып сөгүп өтүп кетет. Ооба да. Азыр таксилерде биздикилер көбөйүп калган үчүн кая Кыргызстанга өшүп биздикилердин башына түшөт да таш. Ошондой болду. Биздин азыр көрүүчүлөрдөн өтө жанагындай суроо болуп атса керек. Бул таланттуу бала, каяктын баласы болду экен, канчанчылык болду экен, кыздар көрүп атса семейный экен деген дагы вопростор болуп атса керек. Иним өзүң бир сыра тааныштыра кет, элдин баарына кызык болуп атат эми. Каяктан болосуң, канчанчылыксың, семейныйсың го, ошону бүт айта кетсең. Жалал-Абад областы. Майлуу суу шаарынан Ламповой завод.
Майыс шаарынан бойдокмун. Кыздар смело жаза берсин анда. Боло берет. Боло берет. Жашым 25 жашта. 25-тесиң. 25-те. Жаш болсоң да ушинтип грузовиктерди айдап Москвада жакшы иш көргөзүп атасың бирок энем. Молодец. Ол жерден айланам го дейм. Мына жака чыгыш керек эле да. Оода. Ол жерден. Карта коёл, карта. Ол жерден айлана коёмуз. Мен ойлоп турдум, мына жака сай жака чөйлүү депчи, набережныйга. Бул ишке вакансия жокпу? Биздин эгерде көрүүчүлөр болуп, ар жак бер жак болуп калса, номерлериң таштап неме кылып коелу? Вакансия бар, өзүбүздүн эле кыргыз агабыз иштетет бул фирманы. Короче, правасы бар анымынылар болсо, эгерде грузовик айдап жүргөндөр болсо, бирок стажировка кылат 1 айчы. Жүрүш керек кошулуп иштегендер менен. Объекттерге кирип, кээ бирки жерлерге кире албай калышы мүмкүн. Бизге окшогондорго кошуп берет. Жүрөт ошолор. 1 ай жүрөт. Ооба. Качанындай жакшы айдап көнүп калгандан акырында механик бар. Главный механик ошол өзү текшерип ишке алат. Компаниясы Екаплюс деген компания. Бул азыр арендага минесиңби же? Жок, компанияныкы. Компанияныкы. Буга канча төлөйсүңөр? Короче, силерге эле жөн эле машина берип какой-то процент алып калабы же кандай? Өздөрү ошол рейс кылганыбызда биздики оно да мусор машина десе эле беркинде мусор деп ойлошот экен көбүнчө. Кээде деле айтып калам элдергечи. Бул стройкадан чыккан кумду, чагалды, такталарды ошондой ташыйбыз да. Өзүбүздүн полигон бар. Кыскасы, фирма машинаны силерге берет. Ооба. Бир рейс кылсаңар 1,5 миң төлөп берет, таза. Ооба. Солярка, машина оңдоп бериш өздөрү кылып берет. Бүт баарын өздөрү кылып берет. Болгон штрафты биз өзүбүз төлөйбүз. Сама собой деген. Ооба. Жакшы. Анда ишиң жыргала экенин. Чарчаганда могул жерде жатып эс алып. Ооба. Зериккенде гитара менен ырдап коюп. Себеп кээде полигондорго барганда очереттер болуп калат. Очеретте барганда олтуруп өзүнчө мындай өз творческий адам мындай нерсе менен жүрүшүң керек экен да. Кээде илхом келип калат, изденип калам мындай, гитараны таппай калам. Кээдечи. Анан ошонго жаным алып алам. Ага Муршат көйрөңдөй гитараңды коюп койчу депчи. Тойго барганың жетер депчи. Бунун кнопкалары эле окмуш экен го. О? Бул ручнойбу? Ручник. Бул прицеп кошсо, прицептин ручниги. То есть дополнительно воздух. Ооба. Азыр 700-700ге жеткиче Аширбек иним бир ырдап берейин дейт огандар. Бир талантын сиздер менен кошо бир күбө бололу. Макул. Ырдасырдалы. Сөзү Азада Бегимкулов, обону Дамир Токтосунов, өзүм агайыма таандык. Үйүңүзгө болом шаматтуу чыгарман ырдап жүрөмүз негизи тойлордо көбүнчө. Ошону силерге ырдап берейин. Өткөнүмдү эске салбастан, октоп сүйлөп өчүн албастан, өксүтпөстөн ардакталсаңыз, өлгү чөктү болом сизге шан. Бале. Өксүтпөстөн ардакталсаңыз, Насага. Өлгү чөктү болом сизге шан. Кыйкын таппай баскан тургандан, кызганбастан достон душмандан, кечиримдүү болуп койсоңуз, кыяматта болом сизге шан. Ай баракелла. Кечиримдүү болуп койсоңуз, кыяматта болом сизге шан. Насага. Деп коелу. Молодецсиң. Булбулдай үнүң бар турбайбы? Рахмат. Үмүтүмдү
sizge arnasam, үйрü tartıp sizge jandasam, үшкүрүбүңүз ушак сөздөрдөн, үйүңүзгө болом жанган шам. Үшкүрүбүңүз ушак сөздөрдөн, үйүңүзгө болом жанган шам. Үшкүрүбүңүз ушак сөздөрдөн, кыяматта болом сизге шам. Өлгү чөктү болом сизге шам. Kıyamattıq bolom sizge şam. Hey! Ay malade. Lay la lay la lay la lay. Maladesin sözüm bilip etkemde bu olsa koşulu yürgüm gelip gitti. Seni görüpçe. Rahmat. Mınake toğanlar, Aşırbek inibizden kanday talanты var eкен деп kızıgıp çattığını bile. Бұл inim tamada, ırçı, toylordu da alып барат. Эгерде телефон номери керек болсо, обязательно жазып коебуз экранга. Чалып, эгерде тушо той дегиле той аттуу болсо чакыра берсеңиздер болот. Ушинтип тамадачылык кылып, ырчылык кылып, арасында монтип мусоровоз менен мусор ташып, ушинтип эмгектенген, орусча айтканда ушундай биздин многогранный, ушундай биздин инебиз тукандар. Эми Москвага келгенден кийин баарында эле кыйынчылык болот да. Кыйынчылык күндөрдө эле болсо керек. Кыйынчылык күндөр албетте, ал нерсесиз Москва окшобой калат го дейм. Ооба. Кыйынчылык күндөр болду башында. Негизи биз айыл жергесинде жашаган үчүн, айыл жергесинде жашап, орус тилге барбаптырмын да. Тил жагынан да кыйналдым. Тил жагынан кыйналдым. Башында келгенде жүктү алып кете берип, орусча билбейм. Аларам 5000 үйрөнүп алыптыр. 5000 айтат, 5000 таппайм. Ушундай күндөр болгон. Молодецсиң, бирок өзүң жаш болсоң дагы, жашым 25-те деп атасың, момундай грузовиктерди айдап, жакшы элге кызмат кылып, тамадалык жагынан дагы ушинтип иштерди кылып жүрөт экенсиң. Азыр эми грузовик хоббиби же, тамадалык хоббиби, кайсы бири? Грузовикти хобби десем жаңылбайм. Себеп тамадачылыкты мен чүрөктөн кирип алгам, ыргачы ал нерсеге. Талант. Ооба. Чарчап, жанагы жумуштан чарчап, хобби нерсеңди барып чарчап мындай эргип аласың го. Мен тамадачылыкты чарчасам да барсам эргип алам. Ошондой эле. Буну хобби катары эми кесип болуп калат. Подработка катары чыгып калсың да, э? Жок, негизи иштейбиз. Официальный иш. Официальный. Ооба. Молодецсиң, молодец. Той топур, нар жак бер жактарга барып, уже эми канчадан бери алектенип атасың? 6 жыл болуп калды. 6 жылдан бери. Москвада той топурга болгонума 2 жыл. Москвада жанагы Москва тамада борбору бар го. Илья Закат жетектеген. Ошол борбордобуз. Жакшы. Атактуу эле биздин алып баруучулардын эле немеси экенсиң да, мындайча айтканда. Ошондой. Окуучусу. Ошондой эле. Шагирти. Молодецсиң. Бул грузовик иштеп атканыңа канча болду азыр? Буга иштеп атканыма 3 жылдай болуп калды. 1 жылдай жүрүп анан тамада борборун көрүп калып, ал жака аттанып, кошулуп, ал жактан да жакшы тааныштарды таптым, аке инилерди таптым, досторду таптым, чыгармачылыктан. Жакшы инем. Почти Москвага келгенде эле уже грузовикке отуруп, ушул боюнча иш кылып баштапсың да. Жок, андан мурун Деги Москвага келгениңди айтам. Жок, андан мурун складта иштедик. Кыргыздын баарында складта иштесе керек. Ооба, комплектовщик. Грузчик, комплектовщик. Ошентип иштеп жүрдүм. Кийин Кыргызстанга бир барып келгенден кийин бул жака кирип калдым. Могул тамадачылык, нар жак бер жак той топуруңа канча акча аласың эми, секрет болбосо? Биздин көрүүчүлөргө деле кызык да, мисалы эми Ашырбек канчага келет экен, кандай болот экен деген суроолор болсо. Мындай да, бир сени айта албайм. Себеп бизде жанагындай бар экен. Чыгармачылык адамдын жүрөгү сан назигирээк деп коет. Кээде чалышып, чын ситуациясын түшүндүрөт да, кээ бир элдерчи бизде ушундай шарт начар, мынча миңге келип бере аласыз. Жүрөктү жибите береби? Ошондайлар болот да. Анан кээде ага-инилер бар, достор, туугандар бар, алар чалып калат, алардыкына акча деш кыйын болуп калат экен. Ошон үчүн бир сени айта албайбыз. Молодец. Кыскасы,
Ашырбек инимин жүрөгүн тапсаңар, кандай сцена болбосун, барып тоюңарды өткөрүп бермек экен туугандар. Ушундай. Так, иним, эми бардык иштин эле кыйынчылыгы бар да. Могу кышында азыр кандай болуп атат? Авария, савариядан этияттан эле айдап атасың эми. Кээде перегруз болуп калат, башка болуп калат. Ошо абайлап эле бирок кичине коркунуч жагы бар. Жүк оор болгондо сүрүп кетет да. Светофорлордон, башка жерлерден. Анан өзүңүз да көрүп атасыз, жолдун баары эле муз. Ооба. Кээде тормоз тепсең токтобойт. Ошондой жерлери кыйын, токтобой калып, машинаны сүзүп алайын дегесин. Ар кандай водитель бар экен, алдыңа чыга калат, капталынан чыга калат. Ооба, биз да көп көрүп калабыз да, мисалы, сыйык жака, МКАД жактарга чыксаң, жанагы фуралар бүт эле тыгылып жаткан, башка болуп калган. Бирок сеники жакшы окшойт, полный привод окшойт сеники. Полный привод, ал жагы плюс, бирок ал деле кээде жардам бербей калат. Ал деле тыгылып калып атабы? Тыгылып каласың. Кээде тыгылган жерде стройканын оносуна кирсең, ал жерде мык, темир, баллонуң жарып аласың. 2-3 жылдан бери иштеп жүрөм деп атасың, эним, мындай ДТП СТП болуп, мындай бир мындай окуя болду беле, история? Необычный. Необычный окуя болду. Негизи Москвада ДТП болгон жерде чекесин тийип болсоң да күтүп тура берет. Ооба, 4-5 саат. Менде бирок башкача болду. Анда жаңы мындай КАМАЗ менет элем, сары КАМАЗдан менет элем, анан алдыңкы бампери сынып калган экен, жаңы койдуруп, биринчи күн ишке чыксам, Варшавкада болсо керек. Келе жатып, оң жагыман ал кире калды да. Бири алдыма сүдүрүп алып, сүрүп 5 метрлер кетип, токтосом машинасын ар жака айланып кетти. Айланып кетти, ай эми өлдү деп башым кармап, уже кыжалат болуп түссөм, жанагы машинасын айдаган менен качып кетсе ала. Ал наоборот алга чыгып калды. Алга чыгып кетип калды. Ушундай болгон. Азыр кээ бирде жанагындай болуп атат да. Ошондой жерлерден качып кетип калат дагы. Анан кийин барып туруп сотко жанагынтип заявка таштап коюп, нечтене мен досум башынан өткөн убакыт ушундай случай болду. Ошо зеркаласына тийип кеткен дагы экөө тең кетип калган. Всё, эч кимге догу жок деп туруп, 1-2 күн өткөндөн кийин барып туруп, заявление жазып, жанагынтип соттошуп, ошентип жаман болду да туугандар. Айта кетчү нерсе мындан. Эгерде ДТП болуп, же бир нерсе болуп калсаңыздар, сөзсүз түрдө жанагындай түшүнүк кат жаздырып алып, камерага тартып алып, сүрөткө тартып алып, анан кийин кеткиле. Жанагынтип кетип калсаңар, жанагынтип 3-4 күндөн кийин деле сотко заявление жазып, кийин лишний проблема болот туугандар. Ошон үчүн ордунда сразу по факту чечкени аракет кылыңыздар. Могу именно силердин фирмаңардын грузовик деп атасың основном. Кандай жеңилчилик жактары бар, мисалы жумушка орношкону же кандай дагы? Жеңилчилиги документ кылып берет. Фирма өзү кылып берет. Фирма өзү ар 3 ай сайын продление кылып берет. Анан фирманын өзүнүн общагасы бар, калоочулар общагада жашашат. Общагасына төлөйбү же алда бекерби? Бекер болуш керек, бекер болот, бекер. Жеңилдик жактары дагы 300 сом единица салып берет. Күнүгөбү? Жок, айына. 300 рубль единица салып берет. Жакшы экен дейм. Азыр основном интернет анын колдонуп навигатор болду. Бизге чаласыңар деп. Диспетчерлер бар, кыргыз. Айлыгы кандай? Вовремя берилеби же? Айлыгы вовремя, задержка жок, картага түшөт. Полностью официально. Официально. Молодец. Жакшы иште тандапсың, жакшы экен. Эми дагы бир суроо да. Эми мусоровоз айдап жүрүп, наркы берке болосуң, жанагынтип дос-чар, башка жанагындайлардан мындай кемсинткен, мусор айдайсың, андай-мындай деген немелер болбойбу? Жок, болот ал нерсе, обязательно болот. Менде өзүм коллегаларым да. Тойлорго кетип атканда көрүшөт, статустарыма койгондо, баары сен мусор айдайсың го дешет. Баары мусор айдап атпайсыңбы, сен мынтип жасанганың менен баары мусор айдап келесиң дейт да. Жок, мен бирок андан она кылбайм, уялбайм. Тиричиликтин уяты жок деген. Тиричиликтин уяты жок. Мусор тем более бул эми ак мeenет болсо болду да. Ооба, эми жанагы эл оозуна элек тутуп болбойт дейт. Ар ким жанагынтип кээ бирөө тамашалап айтат, кээ бирөө чын айтат дегендейчи. Ошого сураганым. Жок, кээде бар го, курьер болуп дагы кафелерге барса, ак көйнөк кийип алып дерзкий болот да. Ак көйнөктү биз деле кийсек болот, кие алабыз. Ооба. Иш жүзүндө да бул эми, бул иштен уялбайм да эч качан. Уялгым келбейт. Ак мeenет болуп аткандан кийин несинен уялам? Мигрант болуп жүрөбүз го бул жерде эми. Ооба, туура айтасың, туура айтасың. Эшик бир аз суук болуп атат. Ашырбек иними дагы оорутуп албайлы видеону ушул менен жыйынтыктасак туугандар. Азыр Ашырбек иним 1-2 ооз ыраазычылык сөзүм бар эле дейт. Ошол сөздөрүн айта кетсе.
Нургаска, сизге рахмат. Атайын келип, иним деп тартып, кичпейлик экенсиз. Негизи кичпейлдик адамдын жүрөгүн жылтат дейт го. Туура айтасың. Негизи могу Москва жергесинде көптөгөн кыргыз сиздин видеолоруңузду көрүп мындай мотивация алып таксиге чыккандар болсо керек. Негизи мен деле көрдүм эле, бирок күтпөдүм эле байка сизди мени тартып калат депчи. Ошонго ишиңизге ийгилик, ага буйруса ага ини катары калалы, катташалы. Мындан дагы көп видеолорду тартыңыз дейли. Рахмат сага деңгээлге дагы. жетиңиз. Рахмат сага дагы. Ушинтип биздин дагы айткан сөзүбүздү эки кылбастан ушинтип келип интервью берип, элдерге жакшы советин берип, монтип өзүнүн иши жөнүндө айтып берип, жакшы сөздөрдү айтып берди. Видеонун аягында айта кетчү нерсе туугандар, эгерде дагы ушундай необычный иштеген балдар болсо, биздин Instagram каналга катталып жазыңыздар. Сиздерден дагы барып ушинтип кызыктуу интервьюларды алып, сонун дальше ушундай сонун роликтерди жарата бермекчибиз. Баарыңыздарга ден соолук, эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.